да. Анткени ушунчалык саморазвитие менен адамдар азыркы учурда кызыккан мезгили. Бир жерден окуп калдым эле, арзан китептерди алып, балуу билимдерди алгыла деп. Ошондой эле мына мен сиздерге азыр өзүмдүн китептерим боюнча айтып кетейин. Бул 10 секретов богатства деген аябай сонун китеп экен. Мен прям бир китепти мен өзүмө жакса аябай тездик менен окудум да. Как раз мен ушул китептерди, азыр бул жакта да несколько китепти айтамын, прям на мгновение окуп салдым да. Аябай сонун китеп экен. И тем более кимдерге сунушталса болот бул китепти. Мисалы үчүн мен 30га чыктым же 35ке чыктым, 20га чыктым, бирок мындай айтканда какой-то бир результат көргөзө албай атам жашоомдо деп аткан болсоңуз, как раз ушул китеп сизге дем күч аябай сонун берет да. Андан кийинкиси подсознание может всё деген бул аябай сонун китеп. Бул китепти да прям мен өзүм аябай сүйүп окуган китептеримдин бири болду. Мисалы үчүн негизи эле жакшы ниет кылуу керек, жакшы ойлорду ойлоп жүрүш керек деген как раз ушул китеп. Ошондуктан кыздар жакшы ниет кылып, жакшы ойлорду кылып, ойду түз кылып, мына ушул китепти дагы окуп, дагы көптөгөн нерселерди алсаңыздар болот. Андан кийинкиси негизи эле аял кишилер декретте отуруп, мындай айтканда көз карандыбыз да эркектерге. Анан бул жерде мындай айтканда жаман жакка үйрөтпөйт, жакшы жакка. Мисалы үчүн ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн даже элементарно мына ислам дининде деле аял киши турмушка чыгып атканда күйөөсүгө айтат да, бир балуу белек бер депчи, например, алтын шакек, кымбатыраак алтын шакек бере турган болсо, мисалы үчүн күйөөсү бир аптадан же бир айлап бир жакта жумушка кете турган болсо, акчасы калбай калса, ошол шакекти сатып балдарын багуу керек да, негизи аял кишичи. Ошентип айтылган укканмын. Ошого эле окшош бул богатая женщина деген. Мисалы үчүн ар кандай ситуация болгон учурда аял финансовый жактан өзү мындай айтканда грамотный болушка как раз ушул китеп үйрөтөт экен. Кийинкиси дагы бир самый богатый человек в Вавилоне деген аябай сонун китеп экен. Прям мындай айтканда советтерди аябай көп берет экен. Тем более бул жакта жазылып турат да. Секреты первого миллионера будущему миллионеру деп. Влиятельный адам болуп, мындай айтканда акчаны туура колдонуп, негизи эле ушул жашоодо из калтырамын деген болсоңуз, ушул китептерден баштаганыңыз оң болот да. Ошондуктан кыздар, мен прям на мгновение окуган китептеримдин бири болуп эсептелинди. Андан кийин «Думай и богатей» Наполеон Хиллдин китеби. Бул китеп бир аз татаалыраак. Мындай айтканда бул китепте айтылыптыр да, өзү да айтылыптыр. Биринчи жолу окуганыңда түшүнбөйсүң депчи, а уже экинчи жолу окуганда түшүнөсүң депчи. Мисалы үчүн бир китепти сиз азыр окуп туруп, андан кийин где-то бир жарым жыл өткөндөн кийин же бир ай өткөндөн кийин окусаңыз, совсем по-другому түшүнөсүз да. Ошонун негизинде мен бул китепти дагы экинчи жолу окуп чыгам, бирок көптөгөн маалыматтарды мына ушундай кыздар, ушундай китептерди алып туруп сөзсүз түрдө билимдүү болуңуздар. Анткени апа билимдүү боло турган болсо да, бала дагы келечекте билимдүү болот. Анткени балага апа тарбия берет. Ата кишилер, мисалы үчүн эркектер акча алып келүү үчүн көптөгөн убакытны сыртта өткөргөн болсо, аял киши болсо балдарга тарбия берүү үчүн үйдө болот. Ата-эненин кругозору кандай боло турган болсо, естественно, баланын дагы влиять этет. Анткени бала как губка сыяктуу эмнени көрсө үйдө, көчөдө дагы ошону жасайт. Жанагы айтмакчы, уяда эмнени көрсө көчөдө дагы ошону жасайт дегендей эле. Ошондуктан кыздар, давайте бүт баардыгыбыз билимдүү бололу. Тем более апа биринчи баланын мектеби болуп эсептелинет. Ошондуктан, кстати, бул китептерди мен бүт баардыгын Книгомания деген жерден алганмын. Сиздер дагы алсаңыздар болот. Тем более 8 китепти сиздерге 1000 сомго акция кылып дагы сонун кылып берет.